Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Бул видеону сөзсүз түрдө WhatsApp группаларга таратыңыздар. Орусияда жүргөн ар бир мекендешибиз көрсүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кандайсыздар кыргыз мусулман бир туугандар, жалпы эле Москва шаарындагы эңбектенип жүргөн биздин мекендештер кандайсыздар? Туугандар, менин кайрылуум Москвадагы хозяйкаларга. Бирок 5 кол тең эмес, барыңыздарга эмес. Араңыздарда бар экен, сөз эсин таап алат. Туугандар, мен бир жумадан бери квартира издейм, бир жумадан бери квартира таппаймын. Жердештер рууга квартираны алабыз, койка место, комната беребиз, семейный алабыз деп киргизип коёттор дагы. Звонок кылсаң, ассаламу алейкум, кандайсыз, квартира боюнча чалдык эле десең, адам толуп калды деп телефонду өчүрүп коет. Даже салам бербейт. Мен асмандан издеп жүрсөм бейишти, апакебай, таманыңда турбайбы, дүйнө, байлык, калгандары мейлеле, апаларды өлбөс болчу кылбайбы демекчи. Апалары бар, дүйнөбүз жарык, апалары бар, үйүбүз жылуу, апанын жүрөгү баланын жүрөгү менен кошо согот. Бир гана апа бар, балама көз керек болсо берем деген, жүрөк керек болсо берем деген. Мына ушул сыңарындай бүгүнкү куттуктообуздагы балдарым деп жашап жүргөн ааламдын ажарлуу айымы, балдардын меримдүү энесине арналат. Ошол адамдарга кайрыларым. Өзү караганыңар 2 комната, 1 комнатный квартира карайсыңар өзүчө. Анан эмнеңерге мындай керсейип адамдарга мындай жылуу мамиле кылбайсыңар. Анан кече дагы бирөөсүгө чалдым, күн чалдым. Да дейт. Ассаламу алейкум эже, кандай, жакшысызбы? Мага квартира керек эле десең, да. Каерде иштейсиң? Не иш кыласың? Азыркы жашап аткан квартираңдан неге чыгып атасың? Квартирага келгенден кийин күнүгө тамак кыласыңбы, кылбайсыңбы? Деп ошондой дейт магачы. Анан мен айттым, эже, мен жумушка тамак алып барам, мен күнүгө тамак жасаймын. Анчамчыдай жасабай калам, анчамчыдай жасаймын деп өзүмдүн уступ айтсам, түшүндүрүп айтсам, бизге тамак жасабаган эркектер керек деп телефонду өчүрүп коюп атат. Анан көйгө чалсаң телефон албайт. Анан көйгөнү чалсаң адам толуп калды дейт. Адамдар толгондон кийин хозяйкалар объявленияны алып салгыла. Жердештер руудан, интернеттен адамдар толду, алып салгыла. Анан башыңар көккө жетсе дагы путуңар жерден үзүлбөсүн туугандар. Барыңарга эмес, 5 кол тең эмес. Ошондой адамдарга мен айтарым, ошол адамдарга кайрыларым. Кичине бир адамдык сыпатыңар болсун, адамдык сыпат болгула. Биринчи очередь адам болгула. Адамга мындай жылуу мамиле, жылуу сөздү мындай сүйлөгөндү үйрөнгүлө. Просто мен мындай бир жумадан бери таппайм квартира. Ошо бир жумадан бери издейм, бир жумадан бери ушундай ситуация болуп атат да мендечи. Анан мындай, анан неге иштейсиң, каерде иштейсиң деп мындай грубо мамиледе, грубо отношение адамга кылган биздин кыргыздар ушундай экенбиз да. Анан адамың толуп калды, звонок кылды, алып үкам, адам толуп калды. Болду, азыр объявлениени алып коебуз. Болду, жылуу эле сөз, Анан не кыласың? Адам бизде толду, болду, давай деп. Не кыласыңар туугандар? Адамыңар толду, объявлениени алып салгыла. Москвадагы жүргөн хозяйкалар. Силерге мен айтарым. Болсунча ушул видеого лайк басып, ошол көрсүн ошондой адамдар. Рахмат барыңарга. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз.